Негизи жок да концепциясы. Концепциябызда жок. Биз жанакы кылмыш жаза кодексинде булардын жанакы 312 статьяда эметип атпайбыз, мас абалындагылардын жоопкерчилигин санкциясын көбөйтүү боюнча сунуштар берип атабыз да. И право айдоочулук күбөсүнүн лишениясын 1 жыл эмес 2 жылга, 2 жыл эмес 4 жылга көбөйтүп атабыз, ошону сунуштап атабыз. Менин оюмча айыппулду сөзсүз түрдө кошуш керек. 60 миң сом болобу, 80 миң сом болобу. Андан сырткары тескөөчүгө, кармаган тескөөчүгө бир нече пайыз бөлүш керек да. Анткени андай кылбасак, коррупциялык кандай айтсам, рисктер көбөйөт. Ал ачык сөз, аны деле билесиз турабы. Мисалы, мас айдоочуну кармаса, ал мамлекетке 80 миң төлөбөй, ошол эле тескөөчүгө 10-15 миң сом төлөп, ошол жерден кетип калат. Кандай ойлойсуз? Болот Адылбек, сиз менен чогуу бул багытта көп иштер жүргүздүк, билесиз, мынакей сиз да анан туура айтасыз. Биз азыр ар бир инспекторубуздун эмесине боди камера тактык. Боди камера менен инспекторубуздун кызмат кылган баарын көзөмөлдөп, мониторинг кылып, биздин эме команда центрде иш жүргүзүлөт. Анан штраф боюнча обязательно 31 статьяда көрсөтүлгөн штрафтар боюнча биз ал боюнча мисалы азыр сиздер сунуштап аткан только укугунан ажыратып эмес, штраф санкцияларды мисалы жеке жарандарга 100 миңге дейин көтөрсөк болот, юридический лицолорго 10 миң показательге дейин көтөрүлсө болот. Сиздер менен иштейли, карайлы, бул жерде Айыппулду сөзсүз кириш керек. Анткени жана адамды камайсыңарбы же автоунасын камайсыңарбы, ал иштебейт. Анткени көп жылдан бери көрүп жүрөбүз, кайталана берет кайра-кайра. Анан экинчиси. Анан азыр да сурооңузга жооп берейин. Жанакы ГАИ кызматкерлеринин жанакы ошо штрафтан түшкөн эмеси боюнча бизде атайын көрсөтүлгөн 25%дын ошо 10%ин ошо ГАИ кызматкерлери штраф салса, ошолорго как премиальный бонус катары түшүп турат. Мисалы ГАИ кызматкер бүгүн канча штраф салса, ошол штрафын 10%ин бул өзүнүн эмесине зарплатасына түшөт да. Бул мас айдоочулар боюнча башкача караш керек го дейм. Анткени мас айдоочу бул преступник да, грубо говоря. И муну отдельно караш керек го дейм. Жо, ошо мас айдоочу боюнча жанакы адам өлүмүн алып келген боюнча бул жерде сунуш киргизип атпайбызбы? Колдоп берсиз. Биз жанакы укук бузуу кодексиндеги эмелерде жанакы лишенияларында көбөйтүп атпайбыз, жанакычы 1 жыл эмес, 2 жыл, 2 жыл эмес 4 жылга дейин депчи. Азыр сиздер сунуштап атасыздар жанакы штраф кошумча боюнча жанакы 31 статьяда 34-тө жанагы эмеде каралган 20 статья бардыгында тең эметсек сиздер сунуш берип атасыздар, анда кийинкиге концепциясын кабыл алып берсеңиздер, биз анда ошонун суммасын сиздер менен акылдашып канча көтөрөрүн турабы. Эметели сиздер да сунуштарыңыздар берсеңиздер, ошого карата биз анан экинчи жолу кармалса, үчүнчү жолу кармалса да ошо сиздер менен иштеп чыгалы дагы, анан канчага дейин көтөрүлсүн. Мынакей урматтуу депутаттар, сиздер комитеттер баарыбыз тең иштеп чыгалы, рабочий группа менен ошондо ошого карата анан эки кароого алып келели. Кандай дейсиздер? Рахмат. Андан сырткары менин оюмча бул көйгөйдү өтө терең караш керек. Анткени адамдар өлүп атат, көрүп атасыз, жол кырсыктар көбөйүп атат. Менин оюмча сиз кандай ойлойсуз? Май куючу жайларда спирт ичимдиктерге сатууга тыюу салсак кандай болот? Ошол эле маселе боюнча. Муну биз карабайбыз го дейм. Жок, ошол эле мыйзам долбоорун ичем деген адам май куючу жер эмес, башка жерден деле болушу мүмкүн. Жок, эми биякта мен сиз түшүнүп атпайсызбы? Жолдон баратып эле, эми это же прямой риск, да, когда продают на заправку. Ал атайын компетентный органдар болуш керек, ал жагын караган. Жок, сиз өзүңүз кандай ойлойсуз? Мен, конечно, жанакы связан айдоочуга болгон жерлерде, конечно, болбосун, мен деле колдойм сиз айткандай. Анан жанагы ГМД боюнча, наркология боюнча. Азыр билесиз да, жана Союз убагынан бери келаткан тест рапорту бар. Ал жака мас абалындагы айдоочуну алып барып, мастыгын тастыктап, ал барын кылганча 2-3 саат кетет. Жок дегендечи. Жанагы алкотестерлерди сатып алып, ошол эле кармалган жерден тест кылса кандай карайсыз ушуга? Болот Адылбек, биз бул боюнча да ойлондук. Биз саламаттык сактоо министрине мынакей өткөн жумада кат жөнөттүм.
мынакей ГАИ кызматкеринин башчысы турат. Биз министрибиз менен да сүйлөштүк, зам министрлери менен да сүйлөштүк. Бул жерде ушул жанакы алкотестер менен эметкенде сот процессине караганда баягындай бир эмелер вопростор көтөрүлүп калып атат да баа жерденчи. Анан бизде ушул көйгөй мисалы ошо наркологический центрларда алып барганда баягы региондордо же болбосо мындай эмелерде ушу аз да. Анан жанагы районный больницаларга биз алып барганда сертифицированный наркологдор алар болсо баягы текучий 8 саат иштеп кетишет экен да. Андан кийин баягы түнкүсүн биз күнү түн иштейбиз биз кызматкерлер. Алып барганда башка врачтар ушуну жанакы эмесин өткөзгөндө бул жерде сертифицированный кызматкер болгон үчүн соттон биз былтыр 259 протокол отмена болуп кеткен да. Ушул мастарданчы 259 279 туура 259 протокол отмена болуп кеткен, соттук кароодучу. Биз ошон үчүн ушу саламаттык сактоо министрлиги менен сүйлөшүп, мен өзүм кат жөнөттүм. Ушунун баардыгын тең ушу жеринде ар бир районный больницаларда же болбосо жанакы медицинский пункттарда баягы эметкен жерлерде ушу өздөрүнүн врачтарын окутуп сертифицированный жанакынчы эме сертификатын алып берип койсо, бул жерде жана соттук кароодо эмете ушу мыйзам эме да баягы болот экен. Биз ошонун маселени карап атабыз азыр ушул күндө. Ошол алкотестерлерди эме биринчи орунга коюш керек да. Анткени жанагы тест ал союзованан бери эски. Мисалы сиздин тишиңиз ооруса деле ал көрсөтө берет да, киши мас депчи. Анан ошондон колдонуп керки адамдар мен макул эмесмин деп кан тапшырып ошол эле жерденчи анан моргтон барып сүйлөшүп алат, аяктан таза чыгат. Ошону да карап койсоңуз да жакшы болот. Болот Адылович, биз да ушул жана мен айтып кеттим. Бул жагында ушул саламаттык министрлиги менен чогуу ишти алып барабыз. Биз 3-чү пунктусун киргизип атабыз. Бул жерде ошол биринчи, экинчи часта көрсөтүлгөндө мас абалында ошо биринчи, экинчи частагы нарушенияларды, мыйзам бузуулар болсо, ошол жерде жоопкерчиликтерин көрсөтүп атабыз. Ошо кайсы жоопкерчиликтер дегенде, мына алкоголь жана андан кийин мас кылуучу заттар менен түшкөндөрдү да кирип атат ушунун ичине. Да, ошолордун баардыгы кирип атат. Жанакы ошол 312-чи беренеде 4-чү жана 5-чи частарында бир адамдын өлүмү, 5-чи частта 2 адамдан өлүмүнөн көп болгон эмеде бул жерде 8 жылдан 10 жылга дейин мурда жоопкерчиликтер каралса, мас абалында эгерде ушул 2 частта мас абалында ушундай алдам өлүмүнө алып келген 1 же 2 частарда көрсөтүлгөндөрдүн санкция эмесин жоопкерчилигин биз 12 жылга дейин көтөрүп эметип атабыз да, санкцияларын көбөйтүп атабыз. Кийинки суроом тактоочу маселе катары эле, эгерде айдоочу ичип алып түшүп калган болсо, май кызматкерине, ал наркологияга баруудан баш тартса, ага кандай чара колдонот? Айдоочу наркологиялык эмеге барып, ал жерде наркологиядан отказ берсе, ГАИ кызматкерлери тарабынан атайын акт түзүлөт, өтпөгөндүгү боюнча. Ошонун негизинде бул биз ошол жанакы укук бузуулар кодексинде каралган чаралар боюнча биз чара колдонобуз. Мен билишимче 7 күнгө камап коесуңар да. Андан кийин бирок штрафта салган учурлар болот да, туурабы ага? Бул жерде мас абалында кармалгандар боюнча бизде толку укугунан ажыратуу лишение бачы праваны эметкен боюнча штрафный санкциялар болсо бул жерде көрсөтүлгөн эмес. Биз административдик жанакындай сот аркылуу 3 күнгө 5 күнгө дейин камоо чараларын колдонобуз. Эгер дал ошо мыйзамды бузса, 7 күнгө камалса, анын чыгып туруп кайта лишение кылып атса, бирок бир эле эмесине 2 жолу жаза тартып калып атат да. Кандай түшүнбөй калдым. Бир мыйзам бузууга 2 жолу жаза тартуу бул туура эмес болуп калып атат да ошол жерде. Ошо 7 күнгө камалып чыкса, андан кийин кайтадан берки лишение кылып атса, же штрафын да төлөп атса, ошондай. Бул жерде штраф жок. Штраф жок. Мисал лишение болуп калып атса. Ошо 2 жолу эме болуп калып атпайбы? Бир эме менен. Же лишение алып туруп камауга коюш керек да андан кийин. Жок, бул жерде
Биз водительдик правасы барларды лишенияга жөнөтөбүз. Правасы жокторду биз ошо жанакындай административдик камоого алабыз да. Эми Бул правасын жерде алып, эки эмес ушундай каралган. эми мына былтыры да көтөрдүм мен ушул маселе. Мына правасын алып койдуңуздар. Эми ал киши айда албайт деп атабыз. Бирок правасы да жок, кайтадан түшүп атат ГАИге. Мына учурларда кездешип атат да бүгүнкү күндө. Биз азыркы сунуштап аткан мыйзамда биздин азыркы күндө ушул айдоочулар ушундай жол коопсуздугун бузган болсо биздин укугубуз жок азыркы учурда правасын алып койгонго. Укугубуз жок. Биз бул материалдарды сотко гана жибере алабыз. Анан жана сиз айткандай соттун чечими менен буларга жанагы айдоочулук укугун 1 жылга же жарым жылга лишать эткенден кийин булар айдабаш керек да. Булар эме бизде ошон үчүн бул сунуштап атканыбыз биз ошол жанагы тартипке келтирели деп атабыз да. Мисалы өзүңүздөр эле көрүп атасыздар, ошол укугунан ажырагандан кийин булар кайра ошол правасы өздөрүндө калып, дагы эле айдап жүргөн учурлар бар. Баа жерденчи биз сунуштап аткан бул мыйзамда ошону тартипке келтирели деп атабыз да. Эгерде муну только УНА кызматкерлери укугу бар, ушул праваларды алган. Бирок УНА кызматкерлерин бул жерде ал боюнча өздөрүнүн мындайча айтканда күчү эмеси жетишпейт да, баары мал эмечи өткөзүп беришпейт элдер. Булар болсо эметкенге ушундай. Ошон үчүн булар баягы правасы өздөрүнө болгондо ошол кайра ошол учурларда айдап эметип жүргөн моменттерде биз абдан көп. Ошолорду кармап, кайра биз ушундай чараларды колдонгон учурлар көп кезигет. Менде сунуш бар эле да ушул боюнча. Эми ушул мыйзамды карап атканда кошумча кийинки алып келгениңиздерде 3-чү окууда балким карап көрөсүздөр. Ушуга правасын да алсаңыздар, лишение кылып туруп, штраф да кошуп койсок. Экинчи түшкөндө ага да бөлөкчө бир чара колдоно турган. Туура айтасыз. Тиги бул жерде биз деле сиздин айтканыңызды биз бул концепциясын кабыл алып берсеңиздер, чогуу иштеп, эгерде бул укугунан ажыраткандан кийинки дагы кошумча штраф чараларды сиздер сунушуңузду биз карап чыгалы. Рахмат, негизинен мыйзам долбоорун колдойбуз. Рахмат. Азыр мына такси кылгандар, башка адамдар сунуштагыла бир аз бизге ыңгайсыз болуп атат. Ушунусун хотя бы 10 000 сомго көтөрүп бериңиздер деп суранып атат да. Бая неме транспорт каражатын башкаруудан четтетүү, штрафтар эгер 3 000 сомдон ашып кеткен болсо штрафстоянкага кирип атпайбы? Ошол маселесин кайра карап берсеңиздер деп сунушушуп атат. 3 000 хотя бы 10 000 болсо деп, себеби бая бир жака шашып баратканда жанында акча жок болсо штрафстоянкага алып барып, бул дагы бир жагынан баягы убарагерчилик болуп атат экен да. Ушуну бир карап көрсөңүздөр. Анан экинчи суроо, азыр мамлекеттик иш кагаздар бардыгы кагаз түрүндө эмес, электрондук форматка өтүп атат. Сиздер качан неме протоколдорду түзүүдү планшетке өтөсүздөр. Анан бул жакта 513 беренеде 5 бөлүгүн жаңы редакцияда киргизип атпайсыздарбы? Ал баягы машинанын үстүндө турган аппараттар боюнча да, автоураган. Ошол жерде дагы башка аппараттар деп кошулмалып турат да, ошону биз мисалы планшетте киргизип, тура эмес токтотулгандарды сүрөткө тартып, бир мындай планшетти колдонуп, башка мамлекеттерде уже давно эле колдонулат экен. Биз качан өтөбүз, анан ушул боюнча иш алып барылып атабы? Бул экинчи суроо. Үчүнчү, ошол эле 514 беренеге өзгөртүү киргизип атырсыздар. Бул бая А пункттан Б пунктка орточо неме ылдамдык менен бараткан. Бул кандай эффективдүүлүгү болобу дейм да, себеби бизде мисалы көлгө баратканда эсептешет. Айдоочулар жолдон токтоп чай ичет, анан сиздер эсептеген убакытка кирип барышат да. Анан ушундай кандай мындай эффективный болобу деген суроо. Бул анан дагы сунуш. Мас абалында түшкөндөр бая 3 суткага кайра камалат экен, баягы лишенныйларчы. Ошонун бир аз 20 сутка деп айттыңыз, көтөрдү. Анан элдердин кайрылуусу боюнча биз мына аэропорт жактан келатканда эртең менен көбү шаарда иштешет. Могу немеден Бишкек деген жазуудан
Фучкага чейин эртең менен 1 саат пробка. Элдер жумушка кеч калат, ошол жагында бир карап койсоңуз. Анан могу Кожомбердиева көчөсү. Кожомбердиев мына Ак Ордодо Алыкуловадан Сокулук деген көчөсүнүн ортосу жол жасалып тур, бирок белгилерди кече элдер менен жолукканда барып көрүп келдик. Пешеход турат, бирок баягы бордюрлар коюлуп калган, арыктар бир аз ыңгайсыз болуп салынып калыптыр да. Остановканын белгиси турат, бирок кармашык жок. Элдер түшкөндө эле арыкка түшөт экен. Ошолордун бир көзөмөлдөп айтып койсоңуз. Рахмат, сиздин биринчи сурооңузга жооп берейин. Неме 3000 сомдон штраф эгер неме болгондо. Бул боюнча биз жарандарды биз, конечно, мыйзам бардыгы тең биздин элибиз үчүн туурабы, элибиздин ошо көй эмеси үчүн иштеш керек. Биз буларды мурда ушундай чоң сиз айткан суммага дээрки биз карап келгенбиз. Анан бул жерде биз ошону кийин бизге тапшырма түшкөн ушу 3000ге түшүргөнбүз. Себеби көп адамдар бул штраф дегенди төлөш керек. Төлөшүбүз керек, милдеттүү түрдө. Биз бул боюнча да жакында мыйзам алып келебиз сиздерге. Азыр даярдап атабыз долбоорлорун. Ошондо сиздерге бул жанагы правонарушение эренди биз ички иштер министрлиги албадык. Ошондо биз азыр ушу мыйзамдарды дайындап атабыз. Ушул штрафтар боюнча биз ушул мыйзам долбоорду сиздерге алып келебиз, жакында дайындап атабыз. Ошондо баардыгы көрсөтүлөт, ошондо биз чогуу карап кетели. Азыркы бүгүнкү күндө штрафтардын өлчөмү боюнча эң неме кымбаты канча? Эми штрафтардыкы 20 миңби? 20 миң эң чоң. Жок, скоростка 3000, 3500, 6000дик штрафтар бар да. Там бизде эң орчунду 8 правонарушение жол эмеси бар, жанагы автохулиганство, двойная полоса, красныйдан өткөн ушундай эмелер бар. Булардыкы штрафтары чоңураак, 7,5 5 миңге дейин бар. Айтканын себеби баягы бир штраф кылса эле кийинки жерден майы кызматкерлер токтотсо 3000 сомдон ашып кетип атпайбы? Ошону айтам да, бир аз эгер ошо 3000 сомдон бир аз жогорулатып койсо кичине элге дагы ыңгайлуу болмок да. Ошол жанагы эми штрафтар боюнча биз мыйзам долбоорун дайындап атабыз. Кандай учурда, кандай эмелерде, кандай учурда төлөш керек деген мыйзам долбоорун дайындап, ошол мыйзамды алып келип атканда биз ошондо чогуу карап кетели. Баардыгы тең, бул эми ушул именно ушул штрафтар боюнча да кандай учурда төлөш керек, тартиптерин баарын киргизип, мыйзамдаштыралы деген мыйзам долбоорун жакында сиздерге алып келебиз. Ошондо биз чогуу карай кетели ошону. Макул. Могу неме боюнча? Андан кийинки тиги ортончо ылдамдыкты айтып кеттиңиз. Биз ортончо ылдамдык өзүңүздөр билесиздер. Биз коопсуз шаар компетентинен тиги коопсуз өлкөгө өтүп баратабыз. Биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен коопсуз өлкө долбоорун бизге жүктөлгөн. Ошон үчүн биз азыр ошонун ичинде санар тештөөгө өтүп баратабыз. Ошол санар тештөө менен биз жанагы бул мыйзам долбоорунда сиздерге көрсөтүлүп турбай, жанагы автоурагандар боюнча, камераларды коюу боюнча, мисалчы, ошонун ичинде эле орточо ылдамдык боюнча биз былтыр атайын АПК орнотконбуз Бишкек менен Токмоктун ортосунда. Биз атайын тестирование кылдык. Жарым жылдын ичинде ушу 7406 ушу катуу ылдамдыкта өткөн эмелерди биз фиксировать эттик, багачы. Ошонун эмесин менен биз мисалы бизде мындай түшүнүк бар да, мисалчы, эгерде камера турат, акырын өтүшүбүз керек, туурабы? ГАИ турат, акырын өтүш керек. Ал жок жерлерде биз ошол жанагы катуу ылдамдыктардын менен жүргөн кесепетинен биздин ушул жол коопсуздугуна кесепетинен ушу адамдардын өлүмүн алып келген фактылардын көбү 70%-тин ашыгы ушул катуу ылдамдыкта болуп келип атат да, ошонун кесепетинен адамдардын өлүмүн алып келип атат. Ошон үчүн биз буга барышыбыз туура деп ойлойм, потому что адам айдоочу өзү түшүнүш керек да. Эгерде Токмок менен Бишкектин ортосу 90 км/ч болсо, эгерде да айыл ичинде 60 км/ч болсо, баа жердечи, мисалчы, ошол ылдамдыктарды өтүш керек да.
Мисалчы, эгерде мисалы Бишкектен Токмокко эгерде 90 км/ч, там 10 км/ч кошулат да, билесиздер да, туурабы? Ошол менен 1 саатта бара турган болсо, ал ошол 1 саатта барыш керек да, мисалчы. А эгерде 10 мүнөт, андан 15 мүнөт өтүп уже бул ылдамдыкты катуулатып, то есть коркунуч алып келген кесепеттер деген, же болбосо последствиясы болуп калат деген ушундай биз тесттерин өткөздүк. Биз ошону сунуштап атабыз, сиздер колдоп берсеңиздер. Конечно, бул бардыгы тең адамдын өмүрүн сактоого ошол эме да. Мисалы 881 адам былтыр мынакей, анын ичинен 120 жаш өспүрүм өтүп кетип атат да баа жерденчи. Ошон үчүн бул абдан жакшы нерсе, элибиз түшүнүгү болуш керек. То есть 90 км/ч'тан ашпаш керек деген түшүнүктөр болуш керек. Обязательно ГАИны көргөндө аз акырындатпаш керек, камераны көргөндө акырындатпаш керек. Биз ошондой түшүнүккө барышыбыз керек да. Мен ушундай, ошон үчүн ушуну сунуштап атабыз. Андан кийинки кайсы эле сурообуз? Кийинки суроо электрондук протокол боюнча. Электрондук протокол боюнча биз азыр өзүңүздөр мына жакында маалыматтардан да көрсөңүздөр керек. Биз атайын ушу ГАИ кызматкерлерине электрондуу жана планшеттерди алып берип атабыз. Бүт бардыгы тең камтылган. Ал жерде электрондук протокол түзүү боюнча биз электрондук протоколго өтүп баратабыз. То есть баягы кагаз үстүндө эмес, ушу электрондук протокол. Ошонун баары тең сунушталып атат. Ал жерде мисалы биз протокол түзгөндө тиги айдоочу кол коюш керек да, туурабы? Бачы, кол коюш керек. Же болбосо биз эмесин беришибиз керек да. Бул жерде биз азыр сунуштап атабыз. Ошол электрондук протоколдо эгерде айдоочу, водитель, эгерде ошол ГАИ кызматкеринин, инспектордун түзгөн талаптарына каршы болсо, биз ал жерден ошол электрондуу эмеде киргизип атабыз. СМС сообщение же болбосо башка бар эмелеринде киргизип атабыз, чтоб макул эметкенде сразу басканда ошол кишинин телефону жазылат, телефонуна сразу автоматически маалымат түшөт. Сиз ушуну эметтиңиз, сразу ошол жерден кете элек жатып. А эгерде айдоочу ошол инспектордун эмесине макул болбосо, туурабы? Нарушение кылганда макул болсо, ал жерден биз толкошо менен чектейбиз дагы, ал жанагы атайын бизге комиссия келет да, ошол жерде комиссиядан аныкталгандан кийин, же болбосо ал өзүн актаса, кала берет протокол. Эгер күнөөсүн комиссия аныктаса, ошол жерден комиссиянын чечими менен анан ошол кайра маалымат түшөт да. Биз ушундай эме туруп, биз жакында бул электрондук эмеге уже мынакей Кудай буйрса, мыйзамдар өткөзсө биз өтөбүз. Биз азыр ушу тестирование менен иш жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө биздин прокуратура органдары 200 планшет алып берген. Ошол боюнча иш жүргүзүп келип атканбыз, бирок бул азыркы технологиялар эскирет экен. Азыр биз жаңы бүгүнкү заманбап талапка жооп берген жаңы планшеттерди бүгүн 29 сатып бердик. Ошо менен азыр тестирование кылып атабыз. Кудай буйрса, закон өрүсө электрондук протоколго өтөбүз. Акыркы сунуш. Могул аэропорттон келатканда Манас айылы бар. Аралыгы бир 3 километрге жакын айылдын ичи. Ага чейин раздольныйда разметкалар бар. Ошол жерде эле Манас айылынын тургундары бир тараптан машина менен чыкса, аркы өзгө өтүш үчүн 3 километрдей буга чейин сиздерге кайрылган экен. Мэриянын сотрудниктери менен барып келип, раздольныйда разметка бар, эмне үчүн бизде жок, ошону карап берсеңиздер деп кайра кайрылып атышат да. Ушуну карап берсеңиздер. Сиз жана Кожомбердиева боюнча айттыңыз, Фучик боюнча айттыңыз. Бул боюнча биз Алманаста да эме ортондо перегородкалар бар да, биз ошого гана ошолорго чектеп. Манас айылында жок. Манас айылында жок. Аны биз карайбыз, мынакей начальник ГАИ отурат. Бүгүн ушу азыр мына тапшырма сиздикини угуп атат. Жанакы эме боюнча, пробка боюнча эми көйгөй, аны баарыңыздар жакшы билесиздер. Эртең менен кечкисин жарандар шаарга киргенде чыккан учурларда көйгөй ал бар. Биз ошол көйгөйлөр боюнча дагы биз ушу мэрия менен тыгыз иштеп атабыз. Анан сунуштарыбызды берип атабыз бул боюнча. Иш жүргүзүп атабыз. Рахмат. Концепцияңызды колдойбуз. Чоң рахмат. Менин коллегаларым айтып атышпайбы, тиги лишение кылгандан кийин ошол штраф салыш керек деп, үстүнө дагы. Ошону буга чейинки азыр мыйзамда жок да. Азыр мисалы правасын лишение кылгандан кийин аны 3 күнгө, канча күнгө камашат? 3 күнгө камайт экен,
3-7 күн ба азыркысы. Ошол эрекине эми мындай кылыш керек да, же штрафын салыш керек, же камаш керек да. Эгер акчасын төлөй албаса, камаш керек да андачы. Ушуну бир кандай болот? Биз мас болуп түшкөн кишилерди правасы барларды камабайбыз. Биз аларды сотко жиберебиз. Жок, сотко жибересиз. Соттор чечим чыгарып атпайбы аяктанчы? Мен ал камайт деген жокмун сизди. Алар лишение кылат. Соттор чечим чыгарып атат, ошо правасын лишение кылат дагы 3 күнгө камайт экен. Сонда Күнгө чечим правасы жокторду камайт. правасы жоктор да? Правасы жокторду камайт. Правасы жок айдап жүргөндөрдү камайт. Все, түшүндүм анда. Түшүндүм. Анан кийинки эме да, туура эле андачы. Эме кылыш керек, ошолорго бир айып пулду мындай жакшы эле суммада салыш керек да. Ошолордучу. Баарыбыз эле биз ушу бүт эле ушу чөнтөккө келип такалат да бар элечи. Эгер ошол жерден бир жана айтып кеткенде биздин коллегалар 40-50 миң салса, эртеси күнү мас абалында айдабайт, андан көрө 500 сом берип үйүнө жетип алат да. Туурабы? Такси мененчи. Азыр көп эле болуп атпайбы? Андай таксилерчи. Андан кийинки мен айтат элем да, мына ушул 21 жашка чейинки 17 жаштан берилет да права. 21 жашка чейинки жаш балдарда ошол боюнча анализ барбы? Канча вот бир жылда или бир айда канча ДТП кыларын ушу жаш балдардын? Возрастной бар, кана айтып коюңузчу. Ошол 21 жашка чейин. 21 жашка дейинки жаш өспүрүмдөр 18ден 21ге дейинки бизде возрастной бүт аналитиканын баарын кылабыз. Канча жаштан эмеге курактарынан бери баардыгын тең кылабыз. Урматтуу катышуучулар, суроого жооп берерден мурда өзүңүздөрдү айтып койсоңуздар, позицияңыздарды анан жооп бериңиздер. Статистика бар, баардык возрастной бар. Алып келип айтсаңыз, азыр сизге беребиз баардыгын тең. Эми мен муну айтып атканым мындай да. Эгер ошол авария көп болсо, ДТП боло турган болсо, жаш балдардыкычы. Ошону биз 17 эмес, 21 жаштан право берди деп койсок кандай болот ошол? Мен мындай как эме айтсаңыз ошол, оюңуз кандай ошого? Может 20 жаштан деп атам, ошондо 17. Азыр 20га толгондо ошондо окуу правасын алса деп атам да. Азыр бул боюнча менин билишимче УНА кызматы азыр управделада булар жанагы окутун 2 жылга деп эметип атышпайбы? Жок, мен түшүндүм аны. Сиз эмне эле айтсаңыз, оюңуз кандай деп атам. Просто анализ айтса жакшы болот эле да. Ошого жараша, может мен ойлоп атам да, может жаш балдар көп кылып атабы ДТП-нычы. Жаш балдар Ошолор көп мисалы көрүп атпайсыңарбы? Карасаң эле 17 жашта, 16 жашта атасынан машинесин урдап чыккандар болот атпайбы? Көп элечи. Мен ошону айтып атам. Ошон үчүн может 20 жашка, 20га толгондон кийин ошондо тиги право алсабы деп атам да. Ошону узартсак кандай болот депчи. Сиздин оюңуз туура. Негизи акыл эси кирип калабы дейм да ошол. жаш балдар баягы мурда билесиздер, армияга барып келгенден кийин туурабы, анан ошону праваны окуп, анан ошондон кийин эметчи, баягы союз кезде. Да, действительно, жаш балдардын эмесимен даже право алып элек балдар ата энесинин машинасын айдап туруп ушу жол кырсыктарына эметип учураган мына школьниктер боюнча деле маалыматтарыңыздар көп туурабы? Бар, анан бул сиздер кандай сунуш берип, эметип кабыл алып берсеңиздер, биз всегда эметебиз. Биз ата энесин да кыйнабай калабы дейм да, машина сатып бер депчи. Туура болот. Ошону айтам да. 20га толгондон кийин деле айдаса болот деме. Ошолор боюнча эми азыр пока эмеңиз жок экен анда, ошол боюнча анан жана 20 күндүк деп атпайсыңар, жана да айтып кетпедиби. Негизи өзү мен дагы бир жана зордук зомбулук боюнча дагы ушу 1 айга 30 күн деп бердим эле. Ошондо биз эмеге туура келбей, карама каршы бир 14 күн деп эме болгон да. Сиздердики да оңдойт окшойбуз мунучу карама каршы келип калабы дейм да. Бул мыйзам менен ошол үй бүлө зомбулукта бияка келгенде чогуу келип калганда, анан сунушта ошол жанагы 30 күн, анан бияк 20 күн деп эметилген. Мен ошол 30 күн деп сунуш берип кийин андай туура келбей калат экен деп 14 күн болгон да ошочу. Анан октябрдын 15-inde мыйзам 214-мыйзам кабыл алынып, ошону 14 күн деп билесиз да. 14 күн деп үй бүлөлүк зомбулук эмелери боюнча 14 күнгө дейин арыз кабыл алынган. Бул мыйзамдын эмесинде 20 күн деп ошол мурда эле сунуш кеткенде ошо 20 күн деп кеткен да. Азыр эмесе сиздер сунуш берсеңиздер, сунушуңузду берип атасыз. Эмесе анда ошо 14 күнгө теңеп койсок болот да баа жердечи.
эми ал сиздин сунушуңузду эмес. Бул жерде эч эмес жок да, потому что бул мыйзам менен үй бүлөлүк сомдук мыйзамды ушу долбоорун жиберип атканда ушу 30 күн деп тиңдеп кеткен, мында болсо 20 күн деп баа жерденчи каралып, анан ошондо 14 күндө кабыл алып атыңыздар беле. Туурабы? Анан октябрь жолдош ушул боюнча жана мага кат жүзүндө берип коесуздарбы? 2 шаардыкынчы. Азыркы мен сурабадымбы жанагы 21 жашка чейинкичи жанагы жаш балдардыкынчы авария ушуларда кандай болот экен депчи ошо. Толук маалымат берем. Бүт ушу эме жаш балдардыкын возрастной бар, биз атайын 18ден 25ке дейин дегенде баачы, 25ден 35ке дейин дегенде возрастной бүт бардык аналитикабыз бар, бүт баарын тең мен сиздерге берем. Эгер жаш балдар көп боло турган болсо, анда мен ойлоп атам ошо суруш киргизип ошону кылсакпы деген ойда мен. Хорошо. Беребиз. Рахмат.